Эми балдарды мектепке каттоо түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу жүргүзүлөт. Ал үчүн ата-эне түндүк тиркемесинин кызматтар бөлүмүн тандап, андан соң билим бөлүмүн тандоого тийиш. Андан кийин мектепке онлайн жазылуу кызматы автоматтык түрдө көрсөтүлүп, ал жердеги өтүнмө баскычын тандоо кажет. Өтүнмө жөнөтүлгөн соң ата-эненин 1-класска бара турган балдарынын тизмеси чыгат. Мектепке бара турган баласы тандалган соң анын кайсы мектепке бара турганы көрсөтүлөт. Бул жерде ата-эне баласынын кыргыз тилдүү же орус тилиндеги мектепке жазылуусун тандашы керек. Андан тышкары бул жакта сиздин ата-эненин телефону жана почтасы жазылып калат. Аны тастыктап макулмун десеңиздер, мектепке жазылууну тандайсыздар. Жазылууну тандагандан кийин автоматтык түрдө жазылып калат. Бул жазылгандан кийин ошол мектепке баруу туура келет. Андан кийин бул статус билим берүү министрлигине кетет дагы, ал жактан иштер жүргүзүлөт. Ошол мектепке баласын бергиси келбей жатса, анда ал жерде ошол мектептен баш тартуусун тандайт. Ошол мектепке барбайсызбы деген билдирме чыгат. Ошол билдирмени баскандан кийин сиздер ошол мектептен эмне үчүн баш тартып атасыз дегендин себептери чыгат. Ошол себептерди тандагандан кийин сиз мектептен баш тарткан болосуздар. Эгерде 1-класска бара турган бала Кыргызстанда төрөлүп туулгандыгы тууралуу күбөлүгү болуп туруп, бирок түндүк тиркемесинен чыкпай жатса, анда түндүк тиркемесинин башкы бетиндеги дал келбей жаткан бөлүгү аркылуу баланын күбөлүгүн санариптештирет. Эгерде тиркемеден баласын тандаган соң мектеп чыкпай калса, калкты тейлөө борборуна баруу сунушталат. Бул 1-этаптагы жазылуу ата-энелер катталган дарегине бекитилген мектепте гана жүргүзүлөт. 1-июнга чейин эгерде ата-эне тастыктабаса, анда ошол мамлекет тарабынан гарантияланган мектеп орнунан кол жууп калат. Ошондуктан биз чакырат элек ар бир ата-энени, же эгерде түндүк тиркемеси жок болсо, анда сайтка деле кирип, ошол жерден дагы сөзсүз баласын ошол мектепке барабы, барбайбы ошону тастыктап коюшун суранат элек. Мамлекеттик мектептен баш тарткан учурда ата-энеге 2-июнда башталган 2-этапта гана башка мектепке жазылууга уруксаат берилип, ал жерде бош оруну бар гана мектеп көрсөтүлөт. Андыктан ата-энеге 1-июнга чейин каттоого турган жеринен баланын мектепке баруусун тастыктоо сунушталат. Ал эми Бишкек шаары боюнча 1-класстын окуучулары үчүн 14890 квота, 2-класстын окуучулары үчүн катталган жери боюнча 16490 орун берилген. Алдын ала маалыматта катталган жери боюнча 1-класска 9095 бала, 2-класска 10887 бала барат. Бишкек шаары боюнча окутуу кыргыз тилиндеги жүргүзүлгөн класс комплекттерге 9272 квота болсо, орус классына андан азыраак 6700 квота берилип жатат. Былтыркы жылдан баштап биз ар бир мектепке, буга чейин мисалы жалаң орус тилинде окутулуп келген мектепке мисалы 60 ордун ачып атса 1-класска, ошонун 50%-ын сөзсүз түрдө кыргыз тилиндеги класска ачуу талабын коюп келатабыз. 12 жылдык окуу системасы ишке киргендиктен Билим берүү министрлиги быйыл 2-класстан 2 класс болоорун билдирди. 2-класстан ошондо 2 класс болот. 2-класс по мурунку эски программа менен кеткендер, 2-класс жаңы программа менен кеткендер. Система болсо автомат түрдө эле кайсы класска барарын тандап койгон. 18-жылкы балдар болсо 2-класска барат сөзсүз түрдө, 19-жылкы балдар 1-класска барат. Бирок арасында 19-жылкы балдар прескоренный подготовка өтүп калган балдар бар. Аларды 2-класска барыш үчүн сөзсүз түрдө балалык системасына катталыш керек. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча быйыл өлкө боюнча 1 жана 2-класска 250 000 бала барса, анын 151 742си 1-класска барат. Акылай Маратова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ.